Түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы адаттагыдай өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта биз сөз кыла турган маселе бул жаңы жыл майрамы тууралуу. Дегеним, майрамдарды биз эмне үчүн майрамдашыбыз керек? Эгер майрамдабасак, эмне үчүн майрамдабашыбыз керек? Мына ушул маселенин үстүндө бүгүнкү чыгарылышта акыл калчап ой жүгүртөбүз. Сиздерге студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Айтбек Алиев 1970 жылы Нарыш шаарында туулган, жогорку билимдүү. 2001 жылы Бириккен руханий окуу жайына тапшырып, аны 2004 жылы аяктаган. Азыркы учурда Майамидеги эл аралык университетинде теология адистиги боюнча сырттан окуйт. 2007 жылдан 2011 жылга чейин Кыргыз альянсында төрага болгон. Учурда Кыргыз альянстын мүчөсү. Жаңы жыл бул кайсы бир улуттун же бир кайсы бир диндин майрамы эмес, бул жалпы элдин, жалпы кыргызстандыктардын майрамы деп эсептейм. Александр Деревянченко 1984 жылы 30 июлда Алай районунда туулган. 2001 жылы аталган райондун Гүлчө айылында орто мектепти аяктаган. 2005 жылы Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетине тапшырып, аны 2010 жылы бүтүргөн. 2007 жылы жылдын мыкты патриоттук ыры номинациясын алып, 2009 жылы жылдын мыкты ырчысы намына ээ болгон. 2010 жылдан баштап Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда жогорку билимин улантып келет. Азыркы учурда 4-курстун студенти. Жаңы жыл эми бул илгертен келе жаткан оору экен, ушул канча кылымдардан бери. Бирок мусулманчылыкта майрамдабаш керек, анткени ал харам болуп эсептелинет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү чыгарылышта кимдер жана эмне жөнүндө сөз кыларыбыз туурасында маалымат алдыңыздар. Биз көрсөтүүдү баштоодон мурда Бишкек шаардык мэриясы жаңы жыл майрамына жана Курбан айт майрамына кандай даярданат, ушул тууралуу кыскача биздин видео маалыматыбызга көңүл буруп, андан соң көрсөтүүбүздү баштайбыз. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Нурбек агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ушул жаңы жылга карата Бишкек мэриясы кандай даярдыкта? Быйылкы 2015 жылды тозуу боюнча Бишкек шаардык мэриясы тарабынан көптөгөн иш-чаралар өткөрүлдү жана өткөрүлүп жатат. Айта кетчү нерсе, быйылкы жаңы жылга карата шаардык бюджеттен акча каражаты бөлүндү. Ал бул балдарга 4 район боюнча жана иш-чараларды өткөрүү жана жаңы жылдык кооздоо боюнча. Бүгүнкү күндө Борбордук аятоо аянтын кооздоо жана административдик имараттарды жана Борбордук балатыны кооздоо боюнча жалпы суммасы 2,5 миллион сом мөлчөрүндө акча каражат сарпталынды. Быйылкы жаңы жылга? Быйылкы жаңы Өткөн жылга салыштырмалуу канча бир кандай өзгөчөлүктөр, кандай бир жаңылануулар бар? Жаңылануулар быйылкы жылы Борбордук Алатоо аянтында жайгашкан имараттардын толугу менен жанагы жарык лампаларын алмаштырылды. Жана ёлканын жаңы жылдык балатынын оформлениясы боюнча, жасалгалоосу боюнча жаңы типте светодиоддук лампалардын колдонуусу менен жаңы өзгөчөлөнүп турат. Анткени мурдагы жылдарда түнкүсүн жаңы жылдык Борбордук Алатоо көрүнбөсө, быйылкы жылы абдан кооз жарык болууда. Канча пайыздык кайсы коомдун катмарындагы адамдардын майрамы? Бул эми баягы бизге Советтер Союзунан бери эле келаткан майрам. Жаңы жылда болсо ар бир үй бүлөлүк майрам болуп бизде калыптанып калган. Үй бүлө менен чогуу, анан жана кичинекей биздин бөбөктөрүбүз, балдарыбыздын майрамы десек болот. Анткени ошол бир жаңы жыл келгенде кадимде бир жаңы белектерди күтүшөт, бир өзгөрүүлөр болот дейт. Баягы сыйкыр Аяз атанын келишин күтүшөт. Бул суроону бергендеги максат агай. Айрым эл арасында коомдо бүгүн мусулмандар тарабынан деп айтсак деле болот. Ошондой бир тескери көз караштагы ойлор социалдык тармактарда жана ушундай бир сурамжылоолор негизинде ушундай пикирлер чыгып атат. Эми бул боюнча айтып кетчү нерсе, биз 70 жыл Советтер Союзунун карамагында болдук. Ошол себептен бизде баягы Конституцияда да жазылган, биздин мамлекет орусча айтканда светское государство деп коет. Деги эле ушул Бишкек мэриясы тарабынан календардагы кызыл даталарды жакшы эле бир мындай өзүнүн деңгээлинде эле жакшы уюштурушабы? Бишкек шаар мэриясынын бөлүмдөрү шаар тургундарына байланыштуу албетте
республикада болгон иш-чараларга Бишкек шаар мэриясы катышат. Болгон иш-чаранын баары борбордо өтөт. Ошондуктан биздин бөлүмгө аябай жогорку даражадагы баягы иш жүктөлгөн. Ар бир майрамга кылдаттык менен даярданып, 2 жума болот, 1 ай болот мурун даярданып, уже ошол майрамга даярдана баштайбыз. Анан агай бир суроо эми. Ушул жанагындай бүгүнкү күндө бир 80% мусулмандар деп эл ушундай эл арасында ушундай нерселер айтылат. Анан бул нерсени дагы тан алсак болчудай да, коомдун көпчүлүгү мусулман деп айтышат. Анан кандайдыр бир аз катмары христиандар деп кабыл алышат. Эми ушул жанагындай жогоруда айттым, ушул майрамдар тууралуу. Жанагы Курман айт деген майрамдар бар эмес мусулмандардын. Ошолорго дагы ушундай эле деңгээлде сумма акча которулуп, бир майрамдык маанай ойдогудай эле болобу аларда? Эми ал мусулмандык майрамдар бул Курман айт, Ороза айт дейт. Ошондой эле атайын акча каражат бөлүнбөйт. Бирок өткөрүлүп жаткан иш-чарага биздин мэрия тараптан толугу менен колдоо көрсөтүлөт. Жана Ала Тоо аянтта же эски аянтта боло турган иш-чараларга үн күчөткүч машина менен камсыз кылып, тазалык, коомдук тартипти сактоо бүт иш-чаралардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүлөт. Акча бөлүнбөйбү ага? Акча каражат каралган эмес, бюджетте каралган эмес. Бул бюджетте каралган болсо, чыгымдар сметасында анда акчага тиешелүү. Анткени айтайын дегеним мен эми реалдуу жашоону карап көрсөк, бүгүн канча бир пайыз бул диний майрам деп ушул христиандардан дагы биз иликтөө жүргүздүк. Бул диний Иисус Христостун туулган күнүнө негизделип чыккан майрам жаңы жыл деп 1 январда Петр I эме кылган, которгон деген сөздөрдү айтып, ушундай бир ар кандай тарыхтарды айтат. Анан биз сурап көрсөк, алар биздин диний майрам, мусулмандар деген майрамды атасыңар деген сөздөрдү айтып калышты да. Анан ал христиандардын майрамы диний болуп турса, биз светтик мамлекет болуп турсак, ал эми мусулмандардын майрамында деле коомдун көпчүлүк пайызы бюджетке мусулмандар жанагында акча төгүшөт, бирок мусулмандардын майрамы эске алынбай калат деген сөздөрдү дагы бир кулагыбыз чалып калат да. Ушуга мен бул жерден салмагы экөөсүнүкү кандай болуп калат? Мен бөлгүм келбейт да, мусулмандар эмес, христиандар депчи. Бул жерде жалпы элдик майрам болуп эсептелиш керек. Жалпы элдин көпчүлүк катмары эгер өзүнө кабыл алып, ушуну тутуп өткөрөбүз десе, бул элдин талабы. Мисалы үчүн ошол эле Ороза айт майрамын 200-300 миң киши аянтка чыгып окушат ал мезгилде. 200-300 миң деп айта албайм. Эми көпчүлүк жаштар бүт мусулмандардын баары. Эми бул сиздер айткандай аянтка келип аткан бул акыркы эле бир 10-15 жылда түзүлгөн эме болуп атпайбы? Эми келечекте бир бүтсө болобу? Бишкек мэриясы тарабынан дагы ушул маселени ойлонуп, бир бул жакта дагы катмар, коомдун айрым бир катмарлары бар экен, майрамдары деген маселеде ушуга бир иштерди бүтсө болобу же дагы бир көп жылдардын негизинде келиши мүмкүн? Бул эми көп жылдардын негизинде келиши мүмкүн. Анткени жакынкы жылдарда бул нерсе эске алынбайт. Баягы жаңы жыл 1 күндө эмес, 5 жылда эмес, 10 жылда түзүлгөн эмес. Бул мына мен билгеним Советтер Союзунун доорунан бери эле келаткан майрам. Анан кийин ал мезгилде биз орустардын курамында болуп. Орустардын эгемендүүлүктү алган мына 91-жылы алдык. Кудай буйрса 2080-2090 жылдары бул майрам баягы өзүнүн деңгээлине келип болуш керек дейм да. Рахмат. Биздин студияга кош келипсиздер. А дегенде мен Айтбек байке сизден суроону баштагым келип турат. Айтсаңыз, ушул бүгүнкү күндө адамды ушундай белгилейбиз. Адам акыл парасаты менен, адамдык деңгээли менен, ой жүгүртүүсү менен ушундай бир башка макулуктардан өзгөчөлөнүп келгендигин да билебиз. Анан сиз айтыңызчы, ушул бүгүнкү күндө адамдарды ар кандай сөздөрдү айтышат, маймылга окшоп ар кимди турай беришет деген сөздөр да бар. Анан ток этер жерин айтканымда ушул суроом ушундай: жаңы жылдын өзөгү кайдан чыккандыгы тууралуу сиз токтолсоңуз ушуга. Жаңы жыл эми бизде мисалы азыр алсак, бизде Кыргызстанда 2 жаңы жыл бар да. Бирөөсү бул календарга ылайык бул кышкы бул 1 январдагы жаңы жыл, а экинчи болсо бул баягы биздин салтыбызга ылайык, жаратылышка ылайык баягы атабыз майрамдап келген бул Нооруз майрамы. 2 жаңы жыл бар да. Анан негизи бул жаңы жылга токтоло келсек, негизи эле жаңы жылды бул жерде жашаган адам баласы дейт башынан эле
майрамдап келишкен. Канааттанып айтам да, мен ушул жаңы жылдын башаты эмненин негизинде башталган? Сиз өзүңүздү дагы бир мындай тааныштырганыңызда мусулман дининде эмес экендигиңизди дагы бир ачыктап кеттиңиз. Анан айтсаңыз да, ушул жыл башталышы тарых булактарында жазылуу ушул не деп турат? Иса пайгамбардын туулган күн негизинен баштап христиандар жыл башатын эсептеп башташкан деген маалыматтар бар да. Эми ушул боюнча кандай дейт сиз? Эми ооба, бул жыл санагы негизи Иса Машаяктын төрөлгөн күнүнөн эсептелип келатат. А бирок бул календарлар болсо, мисалы баягы айтып атпаймынбы, биздин эрага чейин Юлий Цезарь жанагы юлианский календарь деп калган да, ошону киргизген 1-январдан баштап ошо жаңы жылды тозо башташкан, майрамда баштаган. Андан кийин мисалы бул азыр айтып атпайбызбы, бул баягы орустардан келген депчи, Петр Первийден. Мисалы 14-кылымда орустар эле бул жанагы 14-кылымда греческий календарь менен 1-сентябрда тосушкан жаңы жылдычы. Андан кийин аны 17-кылымда бул Петр Первий жанагы 1-январда жаңы жылды тозобуз деп, анан ошондо киргизген. Рахмат. Алекс байка айтсаңыз да. Эми сиз өзүңүз кандай деп айтасыз? Чындыгында бул жаңы жыл кимдин майрамы жана бул майрамды кимдер майрамдайт сиздин оюңузча? Эми менин оюмча өзүм мен алхамдулилlah ислам динин кабыл алгам, мусулман динин. Анан бизде мусулманчылыкта болбойт да, харам деп коет жаңы жылды негизинен. Анан ошол себептен анткени ал эмне үчүн харам? Анткени ичимдиктер коюлат дастархонгочу жаңы жылда. Анан кичинекей кезден эле мына жаш балдарды үгүттөп ошо Кудайдан сурабай, анан ошо Аяз атаны ойлоп таап, ошо Аяз атага сыйынгандай болуп калышат да, баягы өзүнүн каттарды жазышып, бирок ошол каттарды ата-энелери окуйт да, чыныгы Аяз ата окубайт да, ошол дагы бирок туура эмес деп эсептейм да негизинен. Жаңы жылды өткөзгөн. Мусулмандар бул майрамды майрамдайт. Эмнеге таянып айтып атасыз бул нерсени? Ким айткан бул нерсени майрамдабаш керек экенин? Майрамдабаш керек экен деп. Эми негизи Куран боюнча ошо бизде мусулманчылыкта эки эле майрам бар да, Ороз айт, Курбан айт бар да, ошо эки эле майрамдаш керек. Бирок ошо эки майрамда тең элге ошо ата-эне баардык коомчулукка пайда алып келип жатпайбы? Ошол орозо питир берип атат, ошол менен балдарды жардам берилип атат. Агай, анан сизге ушул жерден суроо да. Бүгүн мусулманмын деп коюп бардык эле нерсени кылып атпайбы? Майрамдап, алар андай исламды түшүнбөшөбү же алар исламда бар деген үчүн майрамдашабы? Демек, сиздин сөзүңүзгө караганда бул исламда жок нерсе. Ооба, ошо бул кичинекей ошо 300 жыл мурда эле ошо башталып, канча кылымдардан бери эле башталып келе атпайбы? Ушул жаңы жыл. Анан керки жаштар же керки адамдар билип билбей эле туруп эле майрамдашат да. Бирок ошо мусулманчылыкта жаңы жыл майрамы жок да. Анткени ал ошо жаңы жылда сен көпчүлүк ичкилик колдонот, ошо анан чыгым, расход, ошол эле жанагы взрывчатка немелер, ошолор баары зыян, ошол эле биздин арчалар, баягы дарактардын баары кыйылып, бекерден бекер жаратылыштар бузулуп атат да. Мусулманчылыкта болсо майрамдар эч мындай зыян жок да. Анан майрам деген маселе дагы. Мисалы, майрам дегендин өзүнүн аныктамасын карап көрдүк. Чындыгында бул кубаныч болот экен да. Жекелик кубаныч болуп, анан коомдук кубаныч болуп. Эгер коомдук кубаныч боло турган болгондо, мисалы үчүн баардык адамдар бир нерсе үчүн сүйүнөт. Мисалы, мусулмандарды айтып коебуз, жогоруда сиз белгилеп кетпедиңизби, Курбан айт, Ороз айт. Ушул күндөрү мисалы жума күнү баардыгы бир нерсе үчүн кубанат экен. Неге десе, ким мен көргөзгөндөй сөз орозо тутуп ушундай нерсе кылса, мисалы исламда жүрсө, мисалы анын күнөөсү өмүр бою кылган күнөөсү кечирилет деп, анан баардык мусулмандар бейишке чыгат экенбиз деп сүйүнүп майрамдашат экен да, ушул майрамды. Ал эми христиан дининде мисалы үчүн жыл башаты деп негизинен эле ошол Иса алейхисаламдын туулган күнүнөн баштап жылды эсептеп, ушундай жыл башаты эсептелип келгендигин айтышат. Анан бүгүн ушул мусулмандар сүйүнүп ушундай майрамдаганына сиз кандай кабыл аласыз? Мисалы христиан дининде мисалы ошон үчүн сүйүнүп атышабы дейм да, мусулмандар. Мусулмандар сүйүнүп атышабы? Мисалы азыр жаңы жылдарда майрамдап атышпайбы? Ошолор ошол Исанын туулган күнү негизинде сүйүнүшөбү? Билбейм, азыр мисалы ушун боюнча мусулмандар мисалы кубанбай эле, сүйүнбөй эле каршы чыгып, бул жаңы жылды тоспойлу, бул биздики эмес деп, бул эми күнөө деп, ушундай сыяктуу кылып айтып атпайбы? Ичимдиктер колдонуп жатпайбы ошол себептен да, ошол ичимдиктер колдонуп. Азыр мусулмандар сүйүнгөн көргөн жокмун. Анан ошол себептен анан жана жаш балдардын ишеними анан туура эмес болгон үчүн ошол үчүн мусулмандар
майрамдабайт да. Демек мусулмандар ал күнү сүйүнбөйт. Негизи христиан динине, мисалы Иса алейхисалам туулган күнүнөн баштап жыл башатын христиан дининен башташып, ата-энени жакшы урматтап, күндү эле жакшы карап ушу. Жок, жаңы жыл күнү мусулмандар сүйүнөбү, сүйүнбөйбү? Сүйүнбөсө керек да эми. Сиз мисалы үчүн неге анан ушул маселе чыгып атат? Сиз кандай сөз айтасыз ушул маселелерге? Жаңы жылды жалпы эле адамзат бул бир гана мусулман, христиан же башка бутпарас диндегилер бардыгы эле мисалы жазында жаратылышка ылайык эле майрамдап жаңы жылды тосуп келген. Анан кийин эле календарга ылайык майрамдалып атпайбы? Ар ким ар кандай кылып. Эми агай, биз терең нар жакка кирсек да, мисалы саясий күчтөр өзүнүн бир эрежесин коюп келбедиби? СССР доорунда, мисалы Советтер Союзунун доорунда Кыргызстан болгон учур болду. Ошол учурда сиз жогоруда белгиледиңиз эле, эфирден мурда мисалы негизи жылдын башаты Иса пайгамбардын туулган күнүнөн башталган. Ошонун жылды санап башташкан. Демек 70 жыл ичинде биз кечээ көргөн 70 жылда орустар бул нерсени четке чыгарып, ислам динине да каршы чыкты, христиан динине да каршы чыкты. Дин бул адамдардын башын айландырган нерсе деген идея менен динден чыгарып туруп, анан ошол жерде өзүнчө жаңы жылга бир ичине бир кошумчаларды киргизип, элди алаксытыш үчүн бир нерселерди алектенген да. Эми ошол учурда негизи өзөгү барып туруп бул жыл башаты Иса пайгамбардын туулган күнүнөн башталып атпайбы? Кандай дейсиз ушул? Туура элеби? Жаңы жылбы? Мен айтып атпаймынбы? Биз бүгүнкү 70 жыл орустар башкарып, жанагындай орустардын эрежеси кирип калгандагы жаңы жылды айткан жокпуз. Биз жылдын башаты, жылдын эсеби Иса пайгамбардын туулган күнүнөн башталып атпайбы, туурабы? Ооба, жыл санагы Иса Машаяктын туулган күнүнөн башталат. А жаңы жыл болсо календарга ылайык болуп атпайбы? Буга чейин календарга ылайык, анан жазгы майрамга ылайык жаңы жылды тосуп келишкен да элдер. Советтер Союзундагы күч, мисалы. Советтер Союзунда болсо, бул болсо жана азыр Советтер Союзунда биз Григорианский календар менен жашап атпайбызбы? Ошолго ылайык эле, бирок алар баягы тиги негизи эле баягы Европадан алып, Санта-Клаус, Дед Мороз кылып, а негизи бул баягы түбү баягы жөн эле нолдон башталды, Рождество учурунда эле келген идея да, балатыны. Иса пайгамбардын туулган күнүнөн башташты да, туурабы? Иса Машаяктын туулган күнүндө? Жок, башаты, эмеси жыл санагы Иса Машаяктын туулган күнүнөн баштап, бирок жаңы жылдар болсо календар боюнча болуп атпайбы? Жаңы жылдар. А Иса Машаяктын туулган күнүнөн эмес, календар боюнча майрамдап атышпайбы? Кийин бул календар боюнча майрамдайбыз деп өзүнчө бир саясий күчтөр жанагындай көрбөдүкпү? Динден тышкары мамлекетбиз деп жанагы Советтер Союзунда ушундай болбоду беле? Эми ошондой күчтөр өзүнчө бир саясатын жүргүздү да, туурабы? Эми ошонун негизинде өзгөрүлүп эле калган. Мисалы Союз учурунда, СССР учурунда баягы жазалганда негизи бул кандай болгон? Бул 17-жылында Петр I алып келди бул жаңы жылды, 1-январда майрамдайбыз деп. Андан кийин болсо, бул Николайдын убагында бир запрет болуп, бул немистердики, бул душмандардыкы деп бир запрет болуп, тыюу салынып. Андан кийин кайра Ленин баштап, андан кайра запрет болуп, анан Сталин убагында 35-жылы кайра башталганда, анан бул негизи эле официалдуу баягы кызыл баягы майрам күнү деп 47-жылы ушундай да башталган. Советтер Союзундачы. Ошондон бери анан биз майрамдап келатпайбызбы? Ошондо мындай ток этер жерин айтканда, Алекс байке белгилеп кетти, мусулмандар бул күнү сүйүнбөйт. Биз сүйүнө турган жана эки эле күн деп атат да. Ошону сурап келип атат да, менчи мисалы эмне себептен мусулмандар майрамдабашы керек? Же мисалы Куранда бир аятта, же бир хадистерде ушундай айтылганбы, бул жаңы жылды майрамдабагыла, бул харам болот деп. Бир негиз болуш керек да. Мисалы Куран боюнча айтылган боюнча ошол майрамдарды майрамдашыбыз керек да. Эки эле майрам бар бизде? Жок, түшүндүм, баягы Куран боюнча орозо, анан курман айт майрам экени. Бирок тыюу салыш үчүн жаңы жылда майрамдоо деген бир мындай Куранда аяттар же хадистер сөздөр барбы? Түшүндүк боюнча ошо банткени жаш балдар ошо ишеним болуп, адамга ишенип, башка аяз ата ишенип жатпайбы? Биз теманы карап атканыбыз жок. Мына мисалычы, мен өзүм машаякчымын да. Анан менин кызым бар. Анан ал деле барып, мисалы мектептен барып, жанагы аяз атадан белек алат. Бирок мен аны үйрөтөм. Анычы
Аяз ата бул жөн эле киши, силерди ойнотот, белек берет. А белекти болсо биз өзүбүз эле жасайбыз, баардыгын эле Кудай берет деп. Анан азыр менин кызым ал Аяз атага деле маани бербейт. Анан азыркы мындай балдардай болуп Аяз атага бир кат жазып, Аяз атадан бир үмүт этпейт. Анткени аны мен уже үйрөтүп койгом. Чындыкты айтып бергем да, Аяз ата жөнөкөй эле бул мындай жомок экен. Анан коркунуч деле кереги жок. Анан жаңы жылды тоскондо ичилет, жээлет деп атпайбы. Эми ал мында башка күндөрдө деле ичилип жээлет да. Эгер ошол себеп болсочу, жаңы жылдын майрамдуулугу. Мен просто мага мында суроодо эмне себептен мусулмандар жаңы жылды харам дейт. Мусулманчылыкта бизде Кудай айтылган эмес да жаңы. Жок, бирок мурун ошол ар ким ар кандай өзүнүн Кудайын өткөн. Мисалы мындай да. Ошо өзүңүз эле жооп берип жатасыз. Мына мисалы мен азыр баягы машаякчы болгондуктан мен Иса машаяктын туулган күнүн майрам дейм. Анан ошол күнү сүйүнөсүз. Ошол күнү сүйүнөм. Анан бул жаңы жылды эмне үчүн сүйүнөсүз? Ошо эмне үчүн сүйүнөсүз? Мусулмандар биз бейишке чыгабыз деп сүйүнөт экен Курбан айтта. Күнөөлөрүбүз кечирилди деп сүйүнөт экен, сиз эмне үчүн сүйүнөсүз? Анткени Иса машаяк бул дүйнөгө куткаруучу болуп келген да. Кийин бизди куткарат деп туруп сиз сүйүнөсүз. Ошол бул деген даже Куранда жазылган. Куранда жазылган. Иса машаяк, ыйык бала, төрөлгөн кыз Мариядан деп бул Куранда деле жазылган. Анын төрөлгөн себеби, максаты ал бул жерге ошо адамзатты күнөөдөн куткаруу үчүн келип төрөлгөн да. Ошондуктан бизге куткаруучу төрөлдү деп кубанабыз. Кудай деп адашканда, бирок Кудай эч ким көрө элек да, Кудай Алла Тааланы кийин көрөбүз да, барыбыз кыямат кайымда. Ошон үчүн Иса пайгамбардын мен эми Инжил боюнча өзүмдүн ишеним боюнча мен Иса машаяктыкка куткаруучу төрөлдү деп кубанам. Жыл башында ошондон башталып атат. Жыл башында ошондон башталган. Бирок мындай да. Жүргөн акыркы биздин Мухаммад пайгамбарыбыз эле түшүп канчалаган туура жолдорго өндөп кеткен. Ата энени урматтайт ислам дининде. Анан сен мындайсың деп мусулманчылыкта бөлүнбөйт. Бир тууганым деп коет баары. Анан азыр биз темабыздан негизинен чыкпайлы. Анан мен агай ушул жерде сиз жогоруда айттыңыз да, эмне үчүн депчи? Мен ушул теманы биз жөн-жөн эле чыккан жокпуз, артын карап көрдүк да. Кайсы бир коомду туурабаш керек деген туурабы? Ошол коом менен мына ушундай тыюулардын негизинде болуп атат. Биз ошон үчүн ошолор туурап, ошолорду ээрчип аткандыгыбыз бул күнөө деген нерсени айтып атат да. Эми бул жерде сиз жогоруда айттыңыз, адам баласы алгач эле ушундай майрамдап келишкен депчи. Бирок мусулман дини келгенде бул нерсе биз карап көрөлү, христиан дининде жана мусулман дининде болуп алгачкы адамдар ушундай болуп жашашкан да диний негизде. Ар кандай саясий күчтөргө ээ болушкан, ушундай эрежелер болушкан өздөрүнүн. Анан биз бул жерде мындай бир бүгүнкү коом менен эмес, мунун алгачкысы качан пайда болду эле, муну алгачкы кимдер эмне үчүн сүйүнүп туруп ушундай биз жыл башатын ушундан баштайбыз деп Иса алейхисаламдын туулган күнүнөн христиандар жыл башатын ушундан баштайлы деп сүйүнүч, биз үчүн бизди куткаруучу келген адамдын негизинен баштайлы жыл башатын деп диний негизде болуп атпайбы бул? Кандай дейт элеңиз ушуга? Жаңы жыл диний негизде. Бүгүнкү жаңы жыл эмес, алгачкысы. Мисалы жыл башаты тааналы да бир нерсени таанылып туруп мындай ачык-ачык сүйлөшкүбүз келет да. Бул негизи эле жаңы жыл динге чейин эле болгон байыркы майрамдардын бири. Мисалы кантип далилдейсиз аны? Муну далил ошо айтып атпаймынбы? Байыркы уже Египет, байыркы Вавилон, байыркы уже римдиктер, анан жана календарь кирген Юлий Цезарь бул христианство жарала элек деле, ислам жарала элек деле уже календарь кирип жаңы жылды тозо башташкан да. Бул айтылган, бул жерде бул жаңы жылда, азыркы биз майрамдап аткан жаңы жылда негизи эле улут, дин, эч кандай нерсе болбош керек да. Бул жалпы элдин майрамы. Жалпы эле адамдын майрамы экен да. Мисалы сиздер эмне үчүн бүгүн ушундай кылып атасыздар? Жалпы элдин майрамы болгондон кийин жалпы эле майрамдаса болбойбу бул нерсени? Бир адам өзүнүн немеси. Мисалы бир маданияттуу түрдө майрамдаса болобу жаңы жылды? Мисалы бүгүн көп сөздөр айтылат. Жогоруда сиз өзүңүз дагы айтып кетип бериңизби? Хадисте ушундай экен, Курандын аяттарында ушундай экен деп. Анан жакшы ата энеси менен сүйлөшүп отуруп, арак ичпей, мисалы майрамдай берсе окшошуп калбайбы? Кандай болот ушул? Жок, негизи ал Кудайдан ар күнү ушинтип жакшы отурса болот да. Кудайдан тиленип ар бир күн Кудай берген күнүчү негизинен жакшы тилек кылып. Бирок ошо орозо айтып. Анда сиздер таптакыр жаңы жылга окшошпошубуз керек деген сөз позициядасыздарбы мисалы? Негизинен эми кандай десем, мына жаш балдарды ишеним болбош керек да. Ошол чоң күнөө да. Ошону өзүбүз биз билебиз да, Аяз ата жоктугун. Ошол себептен биз балдарыбызды үгүттөсөк, ошону Кудай кечирбейт экен да көптөн. Мусулмандар эмне кылыш керек бул нерседе? Мусулмандар үчүн харам деп айтылган да, болбойт деп. Тосконго.
Мисалы мен машайыкчы катары мен айтып атпаймынбы, бизде бул жаңы жыл диний майрам эмес деп атпаймынбы, значит бул биздин майрам эмес. Бирок бул баягы жалпы элдин майрамы, биздин мамлекеттин майрамы, биздин мыйзам түрүндө кызыл майрам. Бирок ушул майрамды деле мен баягы мындай да аяктан мисалы Кудайга ишенген катары мен ичпейм да. Үй бүлө негизи бул үй бүлөлүк да майрам деп коюшат да. Үй бүлө чогулуп алып, ошол учурда баягы жаңы жылда, бирок чын эле жаңы жыл келип атат да, календар боюнчачы жаңы жыл келип атат. Ошол убакты баягы Кудайга ыраазычылык келтирип, баягы өткөн жыл үчүн, баардык баталар үчүн, жакшылыктар үчүн. Эми ар ким каалаган Кудайына, бирок ошо жаңы жылды ушундай кылып тосса болот да. Мисалы мен Кудайга, мисалы алар мен өзүм Кудайга, бул өзүнүн Кудайына ыраазычылык келтирип, Кудай рахмат ушу өткөн жылда сактап, батаң берип, жакшылык кылып, ушу жаңы жылда өткөнгө мүмкүнчүлүк берип атканың үчүн деп ыраазычылык келтирип, анан ушу келе жаткан мисалы 2015 жылга Кудайдан бата тилеп, сыйынып, жакшылыктарды тилеп, ушундай эле жаңы жыл тосса болот да. Рождество бул Иса Машайхтын туулган күнү ал өзүнчө майрам. А бул жаңы жыл жок, кийин саясий күчтөр аны жоюп туруп жылдырып салгандыгы тарыхта бар да. Мен азыр мына как СССРде ушундай кылдыбы мисалы? СССРде алар как атеисттер атайын жылдырып салды ал нерсени. Биз ошон үчүн келе атабыз. Бүгүн ошол Советтер Союзу жылдырып салган негизде биз жашап келе атпайбызбы, туурабы? Бирок эми бир чети бул айтып атпайм, жакшы болот. Бул жалпы элдин майрамы болуп, мына мисалы ичет жейт атпайсыңар, бул күнөө харам деп, аны ичпей койсо болот, жанакынтип сыйынып эле жаңы жыл тосса болот. Экинчиден жана Дед Мороз, Аяз ата деп атпайсыңар. Анын ордуна мисалы эми ал деле баягы мындай да, балдарга баягы белек берип, балдарды ойнотуп, кубандырып, балдарга мындай жакшы эле болуп атпайбы? Бирок эми ошону Аяз атаны кабыл албасаңар, эми кандай да, мына мисалы өзүңөр деле мына Европада мурда Санта Клаус болчу, аны Аяз ата кылып бурмалап баштады, өздөрүчү Аяз ата деп ат коюп алды. Эми силер деле мисалы эгерде ошол харам, ошол туура эмес болуп атса, силер деле баягы өзүңөрдүн баягы кийимиңер бар, исламдын, сакалчан, анан жанагы кызды ээрчитип алып, снег ручканы ордо мисалы хиджаб жан кийгизип алып, анан белекти алып алып, Аллах берди деп. Ошентип эстедиңиздер. Жок, Аллах берди деп туруп, балдарды ойнотуп белек кылып койсо болот да. Ошону мындай өзүңөргө мындай запрет кылып эмес. Жаңы жыл келе атат деп. Мына запрет кылбай эле баягы ошону Аяз атаны маданияттуу түрдө аябай жакшы үлгүдө. Анан Мухаммад пайгамбарыбыз Алла Таалага айткандай, ошо дини боюнча кандай, эми ошо динди аябай катуу карманган адамдар андай тоспойт да жаңы жылда. Ошентип. Мен бул жерде темабыз негизи жаңы жылдын негизинде болот, анан деги эле ушул майрам дегенде эмне деген нерсени койдук да. Демек майрамда биз сүйүнөт экен, адамдар сүйүнөт экен. Коомдук майрамда баардык адам бир нерсе үчүн сүйүнөт экен, Мисалы үчүн жогоруда мисал келтирбедикпи? Мусулмандар Курбан айт күнү күнөөлөрү кечирилген үчүн курбандык чалышып, акчаларды беришип, ушундай бир сүйүн үчүн бөлүшө албай сүйүнүшөт экен да. Иса пайгамбардын туулган күнүндө христиандар сүйүнүшөт экен, туурабы? Мисалы мен өзүмдүн диний майрамымды өзүм кубанам. Бирок ал күнү мен мусулманчылыкты кармангандарга бул убакта кубан деп айта албайм да, туурабы? Булар ороз айтта, курман айтта кубанат мындай. Жаңы жыл болсо баарыбыз эле кубансак болот. Анткени бул улуттагы, диндагы жок майрамда, бул жалпы элдин майрамы деп атпайм. Календарга ылайык эле майрам. Агай, сиз мисалы үчүн өзүңүз курбан айтта же жаңы жыл, курбан айтта, ороз айтта, жума күндөрү мисалы сүйүнүп бир майрамдап, майрамдык маанайда бир сүйүнөсүзбү өзүңүз? Жок, эми мен сүйүнбөйм да. Анткени бул баягы менин окутума, менин ишениме туура келбейт да. Мен баягы Инжил боюнча ишенем. Мусулманчылыкта болсо баягы Куран боюнча. Мусулмандардын майрамын майрамдабайсыз сиз? Жок, майрамдабайм. Анткени айтып атпайм, бул менин окутума, ишениме туура келбейт. Мен Инжил боюнча ишенем. Бул ал болсо Куран боюнча. Ана ошондуктан бул түшүнүктүү эле да, кубанбайм, майрамдабайм. Сиз мисалы үчүн өзүңүз бир Иса пайгамбардын туулган күнүндө мисалы сүйүнүп же ушундай бир жыл башталды деп бир башыңыздан өтөбү ушундай нерсе? Эми пайгамбарлардын баарына жок, христиан дининдеги майрамдарды майрамдайсызбы негизи өзүңүз? Жок. Христиан дининде майрамдабайм. Анткени мен да мусулман динин кабыл алгам, ислам динин. Эми бүгүн мисалы үчүн жанагындай туурап, жакшы эле маанайда майрамдаш керек, жакшы эле көңүлдү өткөзүш керек дегендерге эмне деген сөз айтасыз? Жаңы жылдыбы? Деги эле ушул. Эми ар бир адам сиздер ошол эки эле күндө, мисалы мусулмандар эки эле күндө сүйүнөт, башка күнү алар үчүн майрам эмес деп атпайсызбы, туурабы? Эми башка күндөр вообще такыр майрамдабай эле жүрө бересиздерби?
Эми ар бир адамдын өзүнүн укугу бар да, эми ар кандай. Мен ар ким бирөө талдан секирсе, экинчиси да секирбейт да, эми ар бир адамдын өзүнчө. Ар ким ар кандай өткөзөт. Таптакыр майрамдабаш керек сиздин оюңузча. Ар ким ар кандай эметет. Бирок мен майрамдабайм. Жок, жаңа харам нерселерди халал кылып, мындай туралап, мына жаңы жылды туура кылып майрамдаса болот го деп ойлойм да. Бардык кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жылдар менен куттуктагым келет. Ушул жаңы жылда баягы ушундай бул ушул бир майрам экен, бизди мындай бөлбөгөн, мындай баарыбызга мындай ушундай болуп эле майрамдап келгенбиз да, мисалы баягы эсер учурунда деле орусуна, кыргызына, өзбөгүнө карабай эле баарыбыз динине карабай эле майрамдап келгенбиз. Анан эми мындан ары дагы ошондой бизди бөлбөй, бирок баарыбызды бириктире турган, бири-бирибизди куттуктап, чогулуп мындай кубана турган, ар бирибиз өзүнүн кудайыбызга сыйынып, жаңы жылды тосо турган мындай жакшы, мындай жалпы майрам болсо жакшы болмок да. Рахмат. Сиз эмне деген сөзгө чакырасыз айгында? Мен кандай десем, эми ошо мен Куран боюнча айтылган боюнча мусулмандар эми ар бир адамдын укугу өзүнүн колунда, албетте. Өзү өткөзөт, кандай өткөзөт, неметет. Бирок Куран боюнча ошо мен Куранды кармалам да, мен негизи ошо. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип, өз убактыңыздарды бөлүп пикир билдиргениңиздерге. Мына урматтуу кадырман кыргыз журтчулугу, сиздер түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышына көп болдуңуздар. Бүгүн биз жаңы жылды эмне үчүн майрамдайбыз, майрамдасак? Эгер майрамдабай турган болсок, эмне үчүн майрамдабайбыз деген суроолордун алкагында сөз кылдык. Бул тууралуу эки тараптуу көз караштар, эки тараптуу пикирлер болду. Бул жагынан сиздер туура тыянак чыгарат деген үмүттө. Биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз, аманчылыкта көрүшөлү.